Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Айта берем сөзүмөн кайта берем демекчи Садыр Жапаровдун бир убадасына көңүл бурсак. Саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'та ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла, ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын. Бирок чын эле сөзүнө турду. Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыргызстанда бийликти сындап койгондор, же үй бүлөсү коррупцияга аралашканын айтып чыккандар эркиндикте жүрөбү деген суроо туулат. Кыргызстанда бүгүнкү учурда эркиндик барбы, же жокпу деген суроолор көп элди кызыктырат. Бирок башынан айтып берсем, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келгенден баштап алардын үй бүлөсү коррупцияга аралашып жаткандарын иликтеп чыккан журналисттерди куугунтук кылып баштаганы тагыраагы. 2022 жылы 20 январда Темиров Лайв каналына 2 күндө 37 миллион сомдук антип тапса болот. Ташиевдин схемасы Садыр Жапаровдун жобу деген иликтөө чыккан. Чынында Ташиевдердин бизнеси мурдатан эле күйүүчү май менен байланыштуу экени айтылып келет. Алсак Жалал-Абад нефтини кайра иштетүүчү заводу УКМКнын башчысынын бир туугандарына катталган. Тактап айтканда, Казыбек Ташиев негиздөөчүсү болсо, иниси Шайырбек Ташиев ишкананын директору. Кыргыз Петролиум компания Кыргыз нефтегазга тиешелүү жападан жалгыз нефтини кайра иштетүүчү ишкана. А бул эки ишканада тең мамлекеттин үлүшү бар. Заводдо Кыргызстандан казылып алынган нефти кайра иштетилип, дизель, бензин, мазут өндүрүлөт. Өндүрүлгөн продуктулар кимдер аркылуу кайда сатылат? Азыр ирети менен айтып беребиз. OCCRP эл аралык иликтөөчү журналисттер тобу бизге 4 документти табууга жардам берди. Алардын бири Region Oil компаниясынын экспорттук операциясы. Ал документтерге таянып айта турган болсок, Region Oil компаниясы УКМКнын төрагасынын жээнин Байгазы Матисаков жетектеген Кыргыз Петролиум компания ишканасында өндүрүлгөн мазутту экспорттойт. OCCRP тарабынан берилген документтерде Region Oil 2021 жылдын 23-24 июнь күндөрү Өзбекстандагы Фергана мунайды кайра иштетүүчү заводуна 3666 тонна мазутту экспорттогон. Эми ишкана эки эле күндө канча киреше тапканын эсептеп көрөлү. Мамлекетке тиешелүү заводдун өзүндө 1 килограмм мазут 19 сомдон чыгат. А Region Oil 28 сом 55 тыйындан экспорттой турганын эске алсак, 2 күндө сатылган 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат. Эң кызыгы, мамлекеттин үлүшү бар заводдон өндүрүлгөн продукцияны ортомчу компания сата коюп пайда көрүүдө. Эми ушул жерден Region Oil деген эмне болгон ортомчу компания, анын Ташиевдерге тиешеси барбы, жокпу деген суроо туулат. Юстиция министрлигинде Region Oil компаниясынын негиздөөчүсү катары 34 жаштагы Айдарова Назгүл Кубанычбековна аттуу жаран көрсөтүлгөн. Компания өзү 2020 жылы түзүлүп, 2021 жылдын апрель айынан баштап гана толук кандуу ишке киришкен. Компаниянын жетекчиси Назгүл Айдарова Байгазы Матисаков сыяктуу эле Ташиевдердин жакын адамы. 2021 жылдын апрелиндеги шайлоодо ал Ата журт партиясынын тизмеси менен Жалал-Абад шаардык кеңешке аттанган. Айдарова ал учурда талапкер катары берген маалыматында кызмат орду деген графада Жалал-Абад нефтини кайра иштетүүчү заводунда бухгалтер болуп иштей турганын көрсөткөн. Аталган завод УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдердин бир туугандарына тиешелүү экенин айтпасак да белгилүү. 11 апрелдеги жергиликтүү шайлоодо Назгүл Айдарова депутаттыкка өткөн эмес, бирок 16 апрелден тарта анын Region Oil компаниясы экспорттук жана импорттук операцияларды активдүү жүргүзө баштаган. Назгүл Айдарованын Ташиевдерге байланышы муну менен эле бүтүп калбайт. 2021 жылдын күзүндөгү парламенттик шайлоодо Сузак шайлоо округунан Шайырбек Ташиев талапкерлигин койгон. Назгүл Айдарова Ташиевдин БШКдагы каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү болуп катталган. Бул айымдын Ташиевдерге канчалык жакындыгы бар экендиги тууралуу сураганыбызда депутат Шайырбек Ташиев буларды айтты. Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштейт, бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол эле мезгилде Region Oil'дун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ошол же туугандык байланышыңыздар барбы? Эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Сиздерде да иштейт, ошол эле мезгилде Region Oil'ду дагы. Region Oil'дун дагы ошо жана жетекчиси. Кайрадан Кыргыз Петролиум компания тууралуу сөз кылсак, компанияда өндүрүлгөн мазутту Өзбекстанга экспорттогон Region Oil 2 күндө эле 3666 тонна мазуттан 37 миллион сом киреше таап жатат.
Ачык бюджет порталындагы маалыматтарды карап көрсөк, Назгүл Айдарова жетектеген Регион Ойл компаниясы 1 жыл ичинде түштүк бажы тарабынан 52 жолу төлөм жүргүзгөн. Назгүл Айдарова бизге берген комментарийинде ал жетектеген компания мазуттарды экспорттой турганын жашырган жок. Бирок 1 жылда канча тонна мазутту экспорттогону тууралуу кенен маалыматты берүүдөн баш тартып, кызыккан суроолор менен салык кызматына кайрылышыбызды айтты. Кандай продукцияларды экспорттойсуздар? Только мазут. Мазут. На первый продукт запрещен запрет, что только мазут экспорт. Кайсы жактарга экспорт болду быйылкы жылы? Өзбекстан, Италия. 1 жылда канча ошо экспорт жасадыңыздар, ушул жөнүндө маалымат алалы дедик. Мен андай маалыматтарды бере албайм сизге. Эмнеге? Налоговый органдан барсаңыз. Эми жалпы схеманы чийип көрсөтүп берели. Октябрь окуясынан кийин Камчыбек Ташиев бийликке келет. Андан кийин Кыргыз нефтегазга караштуу Кыргыз Петролиум компанияга анын жени Матисаков Байгазы жетекчи болуп дайындалат. 2020-жылы түзүлгөн Регион Ойл компаниясы 2021 жылдын апрель айынан баштап гана Кыргыз Петролиум компаниядан мазут ташый баштайт. Эмнеге ортомчусу жок экспорттаганга мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик ишкана 1000 тонна мазутту ортомчулардын колуна карматып жатат. Кыргыз Петролиум компания жылына 160 миллион сом тапса, ортомчу Регион Ойл 2 күндүн ичинде 37 миллион сом кирешет таап отурат. Иликкө чыккандан кийин эч кимди куугунтуктабайбыз деген эки дос Темиров Лайф жана Айтайт ДС долбоорунун офисине аз качан кишилер кирип, Болот Темировдун чөнтөгүнө баңгизат салышып, батыш таба кылганга аракет жасашкан. Açtırıyorsun be. Aç. Kim açacaksın? Açmayız Örgün. 43-21. 21. Kırk 21 değil. Ya açmayısın be. Karavaysın abi hepsini. Ne olur? Ne normal değil.
Өз. Өздерің шығармайсың. Өз. Çöpeklerin atarken bir kol çeşme olacak, birden çeşme olursun. Bir kol çeşme. Так, можно? Ох, это не мое. Ребят, видели, да? Вот это они подкинули. Задний карман. Охренеть, вот подстава. Вы воспрепятствуете следствию, вы понимаете это? Есть такая статья. Она воспрепятствует сейчас. Следственные действия. Следственные воспрепятствования деген статья бар, жоңыз, не надо, да? Жоқ, біз журналист, покушение болған жоқ. Эптеп-септеп приказды аткарыш үчүн Болот Назаров менен Болот Темировду алып кетишти. Куда положили? В какой карман положили? Ну-ка вспомни. Они даже не помнят, Они кто даже не снимал. помнят, да? А что происходит? Это уже ненормально. Они подстали, подкинули мне в задний карман, когда положили меня на пол маски, во время маски-шоу. Вот. Но главное, мы успели выпустить Сурак алып барардын алдында Болот Темировдун канын текшеришти. Жыйынтыгында анын организминен баңги-заты чыккан эмес. Ошондо көнүп калган адаттай бийлик тараптан Болот Темировдун артынан кантип аңдышкан жана Темировдун үйүнө жашыруун камералар коюп коюшканы дагы белгилүү болгон. 2021 жылы жазында Айзада Канатбекова уурдалып, андан соң киши колдуу болгондогу митингдер эсиңиздеби? Анда активисттер өз милдеттерин аткарбаган үчүн ИИМдин башчысы Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Нааразычылык акцияларынын бирин агрессивдүү чагымчыл күчтөр үзгүлтүккө учураткан эле. Темиров Лайфтын журналисттери бул чагымчылдардын арасында милициянын штаттык кызматкерлери бар экенин аныкташкан. Видео жарыялангандан кийин Темировдун сот стүйүндөгү аккаунтун бузууга аракет кылышкан. Бирок Темиров Лайф командасын куугунтуктоо андан ары да уланган. Октябрда басылманын кызматкерлери кеңсесинин тушунда токтоп турган шектүү унааларды байкай башташкан. Декабрда Темировдун үйүнөн видеокамера, Wi-Fi роутер, колго жасалган кубаттоочу түзүлүш, микрофон жана бир нече чубалгы табылган. Чубалгылар конок бөлмөдөгү туш кагазга жашырылган камерага барып такалган. Камера бир нече апта катары менен жазган. Андагы видеолордун баары облакага жөнөтүлүп турган. Темиров Лайфтын кызматкерлеринин жеке жашоосуна кийлегишүү токтогон эмес. Декабрь айында басылманын гранттар менен иштеген Айгүл аттуу менеджери бир жигит менен мамиле кура баштаган. Алар эс алуу үчүн Ысык көлгө барышкан. Ал жерде ошол жигит анын компьютеринин сыр сөзүн билүүгө аракет кылган. Кийинчерээк батирге белгисиз киши келип компьютердин сыр сөзүн бузуп кирген. Муну Темиров Лайфтын коопсуздук боюнча адиси жүргүзгөн экспертиза тастыктаган. Батирдин ичинде эмне болуп жатканын тартып алган жашыруун байкоочу камера орнотулган. Бир нече аптадан кийин жаштар эс алуу үчүн шаар сыртына чыгышкан. Кечинде ижарага алынган үйгө УКМКнын кызматкерлери издеген бет капчан 3 киши кирип келген. Алар Айгүлдү коркутуп, кызматташуу тууралуу келишимге кол коюп, Темировдун артынан тыңчылык кылууну талап кылышкан. Андай кылуудан баш тартканда Ысык көлгө баргандагы интимдик видеолорун ата-энесине көрсөтөөрүн айтып коркутушкан. Бир нече саат басым жасап, шантаж кылгандан кийин Айгүл документке кол коюуга аргасыз болгон. Андан бир нече күн өткөндөн кийин сот тармактардан ата-энеси жашаган көчөнүн аталышындагы аккаунттан кимдир бирөө жаза баштаган. Маектешкен белгисиз адам
Темиров кайсы иликтөөнү даярдап жатканын, мындан тышкары Темиров лайфта ким эмне кыларын сураган. Бирок Айгүл жооп берген эмес. Ошол эле күнү кечинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы тууралуу иликтөө чыккан. Айгүл менен жолугуп жүргөн жигит дайынсыз жоголгон. Журналисттер аны Айгүлгө айткан аты менен издеп, салык кызматынын базасынан дагы, шайлоочулардын тизмесинен дагы таба алышкан эмес. Бирок укук коргоо органдарында иштеген маалымат булагыбыз ал жигиттин сүрөтүн көрүп, УКМКда иштей турганын айтты. Бул жерде мен сиздерге эгерде сиз бийликтин коррупциясын же акыйкатсыздыгын айтып койсоңуз эмне болот экенин көргөзүп бердим. Камаласыз же болбосо сизди Кыргызстандын жараны эмес деп башка өлкөгө чыгарып жибериши мүмкүн. Анткени Болот Темировду камай албай, айласынан Россиянын жараны деп күч колдонуп Кыргызстандан чыгарып салышкан. Почему незаконные действия со стороны властей не рассматриваются здесь в суде? Почему Ташиев вот тут не сидит на моем месте? То, что произошло с Болотом Темировым, не имея никаких доказательств, не имея никаких улик, мы можем в любой момент вас подставить. Это сообщение каждому журналисту, каждому блогеру. Дайте ему прочитать постановление. Болот, успокойся, Болот! Болот! Скручивают ему руки Болоту и силой забирают его прямо из суда. Ничего не представились. Конкретно вот его уводят. Вон Болот в этом автомобиле. Эти люди в масках сидят внутри. Биздин жана Клопкеji журналисттери ошол эле автоунаанын Манас аэропортунан таап 6 киши Болотту аэропорттун милиция бөлүмүнөн бажы көзөмөлүндө кантип алып чыкканын видеого тартып калдык. А вы куда его везете? Эми ойлонуп көрүңүз, Кыргызстанда сөз эркиндик барбы? Мен сиздерге ачыгын айтып коеюн. Жок, анткени Кемпирабад, Желек, Күлүш жерлерде коргоп чыккан активисттер, акындар, коррупциянын бетин ачкан журналисттер жапырт камалуу. 2024-жылы 16 январь күнү 11 журналисттин үйүнө милиция кызматкерлери келип, тинтүү жасап, МВДга алып кетишет. Ички иштер министрлиги командамдан 11 кишини, анын ичинде биздин команданын азыркы жетекчиси жана менин жубайым Махабат Тажыбек кызыны камакка алышты. Камалган медиа адистери учурда биз менен иштеп жаткан жана мурда биз менен иштешип кийинчерээк башка редакцияларга кеткен мурунку кызматкерлерибиз. Баарына тең массалык башаламандыкка чакыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок биз жарыялаган материалдарда эч кандай башаламандыкка чакырыктар болбогонун өздөрү да моюнга алышты. Кызыгы алар бийликтин дарегине айтылган сынды каралоо катары кабыл алышып, бул массалык башаламандыкка алып келиши мүмкүн деп болжоп алышыптыр. Тагыраак айтканда, видеодо кылмыштын курамы жок жана болгон эмес. Ал эми бул адилетсиз кармоолорго катышы бар бардык тергөөчүлөр, эксперттер, прокурорлор, соттор бир күнү Кыргызстанда мыйзамдуулук орногондо мыйзамсыз түрдө күнөөсүз журналисттерди кармаганы үчүн түрмөгө отурушу керек. Эми массалык башаламандыкка элдин кыжырдануусуна эмне алып келиши мүмкүн экенин айтып берейин. Бул силердин өзүңөрдү хан сезип алганыңардан, кокустан пайда болгон кымбат унааларыңардан, жеке учактар менен кымбат каттамдарыңардан, биздин мамлекетти тоногонуңардан, ишканаларды рейдерлик басып алуулардан жана сын айткандарга каршы жүргүзгөн репрессияларыңардан болушу мүмкүн. 16 январдан тарта бүгүнкү күнгө чейин 11 кесиптешибизди убактылуу кармоочу жайда кармадыңар. Негизи ал жерде 2 күндөн ашык кармалбаш керек болчу. 12 градус орточо температурадагы муздак шарттары жок камераларда көп күн кармоого болбойт. Ал жакта күн сайын аларды 2-3 сааттан адвокатсыз эле суракка алып, коркутуп, шантаж кылып жатышты. Тинтүү учурунда Махабат экөөбүздүн балабыздын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн тартып алышкан. Эми болсо убактылуу кармоочу жайда Махабатты балабызды балдар үйүнө өткөрүп беребиз деп коркутуп жатышат. Силер фашисттердин да жамансыңар. Муну билгиле. 18 декабрда Бишкек шаардык сотунда биздин балдардын сот отуруму өттү. Адвокаттар сертификаты жок эксперттердин чечими менен мыйзамды одоно бузуп Махабат Тажыбек кызы Азамат Ишенбековду 5-6 жылга кезип салышканы жана Актилек Капаров Айке Бешекееваны 3 жылга үй камагына калтырганын айтса дагы Бишкек шаардык сот
чечимди өзгөртүүлсүз калтырды. Тийиштүү документтерди бердик, өзү дагы тастыктап берди сотто. Мен эксперт эмесмин. Эксперттикке болгон сертификатка ээ эмесмин. Мамлекеттик реестрде мен турбаймын деп ошол жерде мындай адвокаттар бурчка такканда ооба мына кагазын көрсөткөндө реестрде турбайт экенсиң деп көрсөткөнүбүздө ооба мен мамлекеттик реестрде турбаймын. Ал эмнеге сиз кол койдуңуз эксперт катары десем, мен кол койгон эмесмин. Урматтуу сот, иш материалдарын карап көрсөңүздөр, ошол жерде да сот айтты, эмнеге сиз калп айтып атасыз? Мына ал бетте, ушул столдо сиз эксперт катары кол коюпсуз. Права и обязанности разъяснены как эксперта. За заведомо ложное заключение экспертизы несу ответственность деп кол коюп берип атасыз деп эң башкы экспертибиз ошондо эксперт катары кол коюп бериптир дагы же специалист экенин билбейбиз, же эксперт экенин билбейбиз. Урматтуу сот, мындай экспертизанын корутундулары жокко чыгыш керек. Көчкаданс эксперттин ошол Абдыкожоевдин чыгарган жанагы соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусуна чыгарган лицензия биз кайманабыз чыгарып бергенде. Ошол лицензиясында тактана жазып турат, урматтуу сот. Бул соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу мыйзамдарды өтө өдөнөк түрдө бузуу менен чыккан деп. Ал жерде эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамдын негизинде эксперт өзүнүн ыйгарым укуктарына аша чыгып кеткен. Тергөөчү суроолор берип атат эксперттин өндүрүшүнө. Ал өзү билемдик кылып, ал жерде өзүнүн ыйгарым укуктарына кирдеген маселелерди көтөрүп, психологдун адамдардын жана юрист, мисалы үчүн прокуратура же сот берип турган, баа берип турган бөлүмдөргө кирип, ал ушу өзүнүн эксперттик корутундусун берип атат. Ошого да бир өтө көңүл койсоң. Мага карата, менин туугандама карата коркутуу, үркүтүүлөр көп, бул далилдер өздөрү далилдеп окшойт. Ошол эле энимдин камалышы, баламдын метиркесин туугандыгы тууралуу билүүнү тартып алышы, аны кайра бериши деп. Анан мына иш козголгон учурда, иш козголуп бизге ошол бизди кармап аткан учурда дагы көп мыйзамда ошол эч кандай соттун кандайдыр бир өкүмү жок, облус жүргүзгөнү жана ошондой эле бизди келип таң атпай саат 6да эч кандай баягындай эмне деп коет, повестка жок эле бизди чакыргандыгы, мисалы үчүн ага чейин мага дагы Назира Нарматова мени сотко бергенде повестка берилип, кадимкидей мыйзам ченеминде иштер жүргүзүлгөн. Ошондой дагы мыйзам ченеминде эч бир иштин жүргүзүлүшүн көргөн жокпуз. Анан качпасак деле качты дегени, ошол жерден бизге психологиялык, моралдык жактан басым, кысым жасаганы, коркутуу, үркүтүүлөр эч кандай тиешеси жок эле. Мурун кеткен биздин мурунку сотрудниктердин баарын камап келиши, анын ичинде менин өзүмдүн бир тууган инимди камап келиши жана көп деген ошондой эле ушул эксперттер, ушул следователь Жапеков, Уланбайышевдин дагы мага карата жанагындай коркутуу, үркүтүүлөр, мына ошонун баарын, мен айткан сөздөрдүн баардыгын өздөрү мына бир жыл ичинде далилдеп, тастыктап беришти, өздөрүнүн жүрүм турумдары менен, сөз менен айтпаса дагы, жашыруун болсо дагы. Анткени ошол 11 кишинин камалышы, анын ичинде Алексей Гавриловдун белгисиз себептерден каза болушу, ал дагы ошол күнү чыгармаган күнү ошол суда жүргөн, аны да коркутуп үркүтүп атышкан. Ошол эле менин бир тууганым Максат Кажыбек уулунун камалышы, 3 ай отурганы, ошол эле Алмаз Тимиров менин уулум, баламдын эмне үчүн ошол тергөө иши жүргүзүлүп жаткан учурда соцфонддон келип, жанагындай опекадан келип, бала кароосуз калган жокпу, кимдин кароосунда деген жанагындай үйгө барып, по прописке барып, баланын чоо жайын сураган эмес дагы, анан ошол жерден эле кимге баягы соцопекага эметилеби, кайтарылабы же карайтуучу киши барбы деген дагы эч кандай мыйзам иштери жүргүзүлгөн эмес да, эч ким барган эмес, баланын акыбалын сурап, анткени атасы да депорт болуп кеткен, энеси түрмөдө жатса бул баланы ким карап атат, кимдин кароосунда, өлгөн жокпу, жашап атабы, ооруган жокпу деп эч кандай соцопекадан барган эмес.
бул мыйзам бузулар дагы ошол эле прокурордун, следовательдердин, тергөөчүлөрдүн бизге кандайдыр бир себепсиз, белгисиз иштерди токуп салганы, ушул күнгө дейин 1 жыл ичинде эгер биз ошондой массалык башаламандыкты уюштуруп жаткан болсок, биз камалганда деле бизди колдоп чыккандар болбоганда массалык эмелер башаламандыкты уюштуруп. Урматтуу сот, менин эркиндикке болгон үмүтүм дагы үзүлдүк. Себеби биз 11 айдан ашты, камакта жатабыз. Ошол учурда мыкаачылык менен адам өлтүргөндөр, мыкаачылык менен зордук зомбулук кылгандар, талагандар, тонгогондор, биринин артынан бири кармалып, кайра сот аркылуу окууга чыгып кеткендердин да көп болуп кетабыз. Ал эми биз болсо бербегенди кылбаганды кылды кылып камакта жатабыз. Ошол себептен мен өзүмдүн эркиндигимди жана менин жанымда алган эркиндигин сиздерге, ал эми сиздерди Аллахка тапшырам дагы. Бизди акыйкаттуу адилет чечим чыгарып актап берет деген ишеничим бар. Жана биздин эркиндикке чыгуубузга себепчи болот деп ишенем сиздерге. Ал эми дагы уруксат берсеңиздер, жактоочуларым энем десекчи, чындыгында энемдин акыбалын мен телевизордон гана көрдүм. Эгерде адилетсиз чечим чыгып мындан ары дагы камакта кала турган болсом, эмекем менин жүзүмдү көрбөсө дагы үнүмдү угуп койсун. Үнүмдү журналисттер аркылуу жетет деген ишеничим бар. Байкуш апам мени күтүп жаткан чыгар. Балам жейттеп таптуу түрөн каткан чыгар. Бийик күндө уясына апам үчүн бир башкача муңдуу болуп аткан чыгар. Апа кебай, балам жакшы камактагы. Аллах буйруп койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен каматышкан каяктагы. Алсыз болбой, апа кебай көтөр башты. Аппагыдай ачып койгуз көздөн жашты. Азаматын өз жанынан артык көргөн, алакындай кыргыз жерде тоонуп ташты. Көрүнүктүү улуу элдер делген кыргыз, көмүкөйдөн балы тамып келген кыргыз. Көпчүлүктүн улуулууда өстүргөнсүз, көргөнүмдү айта албасам, элден кыргыз. Чоң рахмат. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Бийликтин катачылыгын айтып койсоңуз, же атка минерлердин үй бүлөсүнүн коррупцияга аралашканы бар экенин айтып чыксаңыз камаш. Ошондо Кыргызстанда сөз эркиндиги жок болуп калды. Жер, суу, жол, желек, ким жада калса налогдон налог, светтер өчүрүлүп жатат. Бирок башында Садыр Жапаров мени президент кылсаңар деп көп нерселерге убада берген. Бирок ошол убадалар тескеринче болуп жатат. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө аман болуңуз. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.